Апаны тандаш керекпи, аялды тандаш керекпи деген нерсенин өзү туура эмес. Аялдын орду вообще башка. Апанын орду бул башка. Бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, апалар дагы, ушу балдар дагы. И кыз дагы. Бардыгы түшүнө турган нерсе, апанын орду бул башка. Апа сени жашоого келдирди да, жашоо берди, бактылык берди, бүт бардыгын берди. Бирок аялың бул башка бакыт да, сага бакытты берет, перзенттерди берет, сен ал менен жашайсың, жашооң уланат. Сен өмүр бою апаң кучагында жатасың деген маселе жок. Экөөнүн орду башка-башка, салыштырып болбойт, и бирөөсүнү деп бирөөсүнөн кечип болбойт. Аял тандап ападан кечпеш керек, апаны тандап аялдан кечип кетиш туура эмес. Ордун түшүнүп алышыбыз керек да, экөө тең табылгыс. Экөө тең табылгыс. Чоң байлыкта. Бала да жаштык кезинде апасынын кучагында ошентип жүрө берет. Бирок бойго жеткенден кийин ал физический жактан дагы, рухий жактан дагы, материалдык, руханий бар жоктан бир аялга муктаж. Эч качан апа аял болуп бере албайт. Аял эч качан апа болуп бере албайт. Ушул нерсени түшүнсөк, мындай коомубузда көп нерселер, ажырашуулар дагы болбойт эле да негизи.